Жалпы көрсөгө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Көкбөрү күйөрмандарына айрыкча бир сонун саламыбызды жолдогубуз келип турат. Анткени азыркы учурда 9 майга карата эң бир сонун кезектеги мелдеш өтүүдө, Чолпон Атада ипподромдо. Азыркы учурда бул жерде Намыс командасынын жигиттери менен, анын тренери менен, машыктыруучусу менен биз Сейитбек Анарбек уулу менен маектешкене келип калдык. Урматтуу көрүүчүбүз, жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Денсаулык жакшыбы? Кудайга шүгүр жакшы бар. Азыркы учурда урматтуу көрүүчүбүз, бир канча сааттан кийин Намыс команда ойнойт. Бул жерде машыктыруучунун соккон жүрөгү башкача болуп турган кези. Туура айтамбы Сейитбек? Туура. Эми биз ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз эли, жалпы көкбөрү күйөрмандары, көкбөрү сүйүүчүлөрү, биз бүгүн Намыс командасы эң биринчиден болуп жеке эле Намыс эмес, Нарындын көп жылдан бери бул высший лигада ойной элек экен. Ал кыялы болуш керек эле бул нерсе. Кудай буйрса ошонун баары ишке ашып, жетекчилердин жардамы менен, ошолор менен биргеликте иш жүргүзүп, Кудайдын буйругу менен бүгүн ушул высший лигага аттанып, бүгүн болгондо ынтымак командасы менен ойногон турабыз. Кадимки дөбөс алар менен, Ооба, кадимкидей эле азыр өзүм толкунданып, өзүм тартчудай болуп эле бир кызык болуп, жаман баягы тренерлик, машыктыруучу деп айтып коюш оңой эле экен бул. Ошону иш жүзүндө аткарыш өтө кыйын экен да. Баягы айтылып эле жүрөт, айтылып эле жүргөн сөз, баягы утса балдар утат экен. Утулса машыктыруучу утулат экен да. Тигини киргизип койсо болмок, муну чыгарып койсо болмок деп ошондой сөз кептин баары ошо эгер жеңилүү ыздасын машыктыруучу көбүрөөк алат экен да. Азыр кылдыруучунда турган кезиңер кимде? Азыр ошондой болуп турат. Чалыш билдирүү, Элмобайл компаниясы бардык кесип ээлерине кайрылат. Биринчи повар, швея, официант, үтүкчү, таксист, сварщик, уста, дыйкан, тракторист, доктор, милиция, мугалим, малчы, маляр, маршрутник, машыктыруучу, дагы эмне кесиптер бар. Ошол кесиптегилердин бардыгына баштапкы төлөмү жок. Телефондун бардык түрлөрүн жана үй тиричилик техникаларды процент, залог, справкасыз паспорттун копиясы менен Жети областтан келип алсаңыздар болот. Акция 5-июнга чейин эле азыр чалып жетишип калыңыздар. Телефон номер 0504 605 705. Эртең мененки 10:00дон кечки 18:00га чейин дем алышы жок иштейбиз. Келиңиздер, чалыңыздар, алыңыздар, мазганы чагыңыздар, биз баарына чыдайбыз. Элмобайл. Бирок канча дагы кыйын экениңерди, мыкты экениңерди баса белгилеп айтыш керек. Анткени буга чейин Нарын облусу боюнча мындай жогорку лигага чыккан эмес экен, буга чейин сүйлөшкөндөрүбүздөн маалымат алып, анан тактап көрсөк ошондой экен. Бул деген чоң жетишкендик да. Дароо эле жогорку лигага алып чыгып, аларды ушундай ынтымактай, достуктай, Сарыөзөндөй болгон мыкты командалар менен ойноштуруш бул деген чоң жетишкендик да. Биз үчүн бул оюн өтө маанилүү оюн. Анткени биз команда балдар өзүн ушул оюнда көрүшөт, ушул оюнда өздөрүн сынашат. Андан кийин баа беребиз, кандай ойноду, кандай баланын келечеги кандай экен эми көрүнөт да бүгүнкү оюнда. Алар үчүн деле аябай Алар үчүн да өтө маанилүү. Анткени ушу алдыда боло турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот эмеспи? Ушул биздин оюбуз да, максатыбыз да, тилегибиз да бир. Ушу Намыс командасынан да сборныйга балдар кирип калсын дегенчи. Кыргыз командасына. Кыргыз Республикасынын курама командасына, Көкбөрү боюнча, Көкпар боюнча барган атпай, ошо эки курама команданын катарына кошулуп калсын деген ниетибиз да бар. Жакшы оюн көрсөтүп. Буюрса оюнчулардын арасында бирок баягы элибиздин көкбөрү күйөрмандарынын арасында кеп сөзгө алынгандар бар, жок эмес. Мыкты оюн көрсөтүп атасыңар. Буга чейинки Мурас менен оюн кандай тирешүү болду? Мисалы, анын баарын көрүп отурдук. 100 000 деген көрүүчү көрүп өзүнүн сонун калуу тилектерин айтышты. Менин суроом мындай, Сейитбек. Эмнеге машыктыруучу? Ушул өзүмдүн келип калдыңар дейди. Негизи өзүм ушу
ден соолугума байланыштуу ушу декабрь айында жаракат алып калгам бутуман. Аябай эле чоң жаракат алгам. Анан үйдө жаттым. Норус жакындап келатат. Ичте үгүдүгү башталды. Жакындаган сайын, жакындаган сайын. Тартпай каламбы, ушу ойдон эле калып каламбы деп. Анан ушул Максат байке жетекчи тараптан, жалпы намыс командасынын жетекчи тарабынан негиздөөчү байкелери бар. Ошолор тарабынан сунуш келип, командага машыктыруучу болуп балдардын башына туруп бер деп сунуш түштү. Анан сразу эле четке каккан жокмун. Анан өзүм да балдак менен болчумун ошол маалда. Ошо менен барып ойнодук, ойношту балдар, турдук ошол жерде. Баягы кичине өзүбүз билген тактикадан үйрөтүп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, баягы эң биринчи тартиптен баштадык. Ошол баягы оюн ичинде тартиби кандай болот. Баягы берде жалгыз эле менин этим эмес. Бул эң биринчи Кудайдан болду баардык нерсе. Кудайга таяндык, ойнодук, уттук дегендей. Ошол жерде биздин физ машыктыруучубуз бар болчу. Ал байке ошо балдарды даярдап берди мага оюнга чейин. Калыбек байке бар сайыпкер. Ал аттарын даярдап берди. Анан оюнга аттандык биз. Оюн үчүн биз карадык анан. Сонун чындыгында сонун. Мен кечээ күнү эле мынакей чүйдүн баягы тургундары менен сүйлөшүп отурганда Сейитбектин кыйындыгын сөз болду да. Силердин кыйындыгыңар жөнүндө сөз болду. Ар бир кишинин колунан келе бербейт. Бул машыктыруучу. Ошол эле учурда дароо жыйынтык көрсөткөн, дароо мындай ийгиликке жетелеген бул ар бир адамдын колунан келе бербейт. Мыкты оюнчу болушу мүмкүн, бирок мыкты машыктыруучу чыкпай калышы мүмкүн. Бул дагы силердин ичиңерде жаралыш керек да, болуш керек да түпкүрүндө. Мыкты экенсиңер. Чындыгында ар тараптуу мыкты экенсиңер. Бир гана суктануу, ийгилик каалайбыз. Бир эле намыстын эле машыктыруучусу эмессиңер да силер. Ооба. Бул ушул 9-май улуу жеңиш күнүнө арналган турнирде ушу бизден 2-чи лигада, анан 1-чи лигада Агылбирс болду. 2-чи лигада ушу Кыргызстандан түптөлгөн 7 дуан 92 деген командабыз бар болчу. Достор, классташтар Кыргызстандын. Ошолорго дагы балдар биздин дагы эмебизди карап берип кой дегенден ошол жакты да карадык. Кыскасы полядан бошогон жок деген. Сонун бошобой эле калсын, Сейитбек бошобой эле калсын. Айтпадыңарбы? Андан көрө ойногон жакшы экен депчи. Ооба. Түйшүгү чоң экенби? Бул жерде түйшүк абдан чоң экен. Оюн ичинде кирип кетсең, баягы оюн ичине киргенге чейин өзүнчө толкундоо, киргенден кийин уже ал толкундоонун баары баягы удар жеп, бирөө менен кагышып, улак кармагандан кийин анын баары калып калат да, баягы сыртта карап туруп, мынтип койбой, тигинтип койбой деп деле айта бериш оңой нерсе, бирок мындай ичиңде болгон толкундоон бүтпөйт экен да сырттачы. Кандай болуп кетет, эмне болуп кетет, салдырбагыла эптеп мен баягы утуп атсаң чыдаш керек дегендейчи, баягы утуп атканда чыдаш өтө кыйын экен да. Ох ата, ошону кармап калыш. Ошону кармап калыш өтө кыйын экен да. Коргонуу, жеке ар бир баланын өзүнүн позициясы бар. Ошолордун баарын так аткарса экен деп аябай тиленесиң дагы ошол жерде кыйкырып үнүң чыкпай калганча турасың да. Урматтуу көрүүчүбүз, бул биздин көрсөтүүбүз оюндан кийин чыгат. Намыс менен ынтымактын оюнунан кийин чыгат. Баарыңыздар бул оюнду көргөнсүздөр, жыйынтыгын билесиздер, бирок биз азыр оюнга чейин сүйлөшүп атабыз. Силер өзүңөр ынтымакта ойногонсуңар. Ынтымактын жигиттерин билесиңер, таанысыңар. Буга чейин кандай тактика менен ойноп жүргөнүн көрөсүңөр, эмнени көбүрөөк колдонгонун билесиңер. Ошого жараша мындай түздүңөр да. Ооба, албетте. Баягы ынтымак деген бул өзү айтылыш эле эмес, бул ынтымак деген өзү ынтымактын атын укканда жанагы ошол ынтымакка кошулган балдардын арасында бул өзүнчө бир сүр го дейм да. Ошол жигиттер менен ойнош, ошолорго каршы туруш бул өзү өтө чоң маанилүү нерсе да. Бул команда илгертен бери келаткан команда, булар канча жылдык чемпиондор. Эми ошолорго туруштук берип ойнош азыр биз үчүн өтө маанилүү нерсе. Эки команда менен жеңиш керек. Эки команда тең. Эми азыр бул жерден мен 100% биз жеңип салабыз, анан тигип салабыз деп айта албайм. Биз болгону гана бир татыктуу жана туруштук берип ойносок, ошол бизге жеңиш да. Анткени ынтымактын кандай экенин билесиңер. Ынтымак кандай экенин билебиз, кандай балдар бар экенин билебиз, канча жылдык чемпиондугу бар экенин билебиз. Алар да оңой менен ал чемпиондугун алдыра бербейт. Өзүңөр көргөндөй баягы Норуста
ынтымагытуулдуу болуп атып мынакей ооба кайра аркасынан достук менен чыгып достук менен чыгып экинчи рет чыгып өздөрүнүн мыктылыгын далилдеп кетишти да кайрадан. мыктыны мыкты деш керек, кыйынды кыйын деш керек. Спорт бул спорт, бирөө жеңилет, бирөө жеңет, бул жерде тиги мындай, бул мындай деген таптакыр кереги жок. Бир гана ийгилик каалайбыз. Ким билет, күч атасын тааныбайт. Омат. Омат кимге болсо ошол утат. Буйрса. Кимге буйрса ошол утат. Бир гана ийгилик каалайбыз Сейитбек. Мындай нерсе мага таң калыштуу боло берет да. Команданы чогултуш бул өзүнчө түйшүк. Ага татыктуу аттарды чогултуш бул өзүнчө түйшүк. Анын баардыгын бириктирип туруп мыкты оюн көрсөткөн бул өзүнчө түйшүк. Бирок жалпысынан карап келгенде чоң каражат. Ооба. Бардык нерсе келип бул көкбөрү негизи каражатты өтө талап кылат. Жана да башында айтып өткөндөй ушу жетекчилик тарап биздин Максат байке, Бак байке көп кишилер жардам берип атат казыр намыс командасында. Анан ушул бизди көрүп, билип турган биздин ушу урматтуу Садыр Нургажоевич дагы көкбөрүгө түшүнүгү бар адам экен. Баягы кайсыл команда каякта ойнойт, ушул Нарын командасы деп, баягы Нарындан чыккан намыс командасы эмес беле. Ошолорго да бир аз каржылоо көрсөтүп, ошол өлкө башчыбыз дагы көрүп билип жардам берип атат деп мен уккам. Ошол адамдын жардамы менен дагы бул команда түзүлүп, буга чейин деле түзүлүп келген, ойноп эле жүрүшкөн, бирок азыркы ушул тапта, ушул маалда каржылоо маселеси ошол жагынан каралып, жакшы бир жардам, мындай орусча айтканда поддержка болуп атат. Поддержка кылды деп уккам, ошондой нерсе болду деп ойлойм. Ошол менен ошол каржылоо, ошол поддержка, ошол жардам баардыгы ушу биргеликте чогулуп, туура колдонуп, туура сарптап ошонун баары анан ушундай жеңишке, ушундай ийгиликке жеттик го деп ойлойм да. Сонун бул эми азыркы учурда шаарыбызда Бишкекте дагы жаңы ипподромдун салынышы, ошол эле учурда ошол ипподромго, ушул көкбөрүгө ар бир облустун мыктылары чыгып катышса деген бир сонун арып келип турбайбы? Ооба. Ошол ипподромду, ошол жерге сарай баягы ар бир областтын өзүнүн базасы болсун деп ошолорго ушундай сарай дагы, аттарына конюшня, баягы малдарына столовый, ар кандай шарттарды түзүп берип атышат. Ыраазычылык билдирип, ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Тренер айткандай эле силердин деле жүрөгүңөр ошондой эле согуп болуш керек. Айтпагыла. Канча күндөн бери күткөн ойын? Даярдык кандай? Жылдан бери. Жылдан бери. Шүгүр даярдык. Сонун буюрса. Бар Алладан. Каяка ийгилик келсе ошак. Өзүңөр билесиңер, ынтымак, күчтүү команда, лидер команда канча жылдан бери. Шүгүр эми болот. Оюн көрсөтөт калган. Берилген милдетиңерди сурагым келип атты эке. Эмне кызмат кыласыз беке? Өзүм ошо физ тренерим, физ машыктыруучу. Балдарды буга чейинкисин, оюнга чейинкисин мен даярдайм. Жакшы сборлорду өткөрдүк, Кудай буйрса мына Ноорусто да өткөргөнбүз. Андан кийин бир ай эс алып, андан кийин кайра баштадык. Бир ай толук физический машыктыруу болду. Кудай буйрса жакшы эле өттүк эми сборду. Балдар өзүнүн ар ким өзүнүн ордунун билип, защита, нападение кылса, Кудай буйрса ийгилик болот го деп турабыз эми. Ошо бар Алладан, балдардын акыбалы жакшы, Кудай буйрса, баарына даяр балдар. Эмне аракеттер болот, мисалы физ тренер болуп атпайсызбы? Кандай машыктыруулар болот? Эртең менен дисциплина болот. Эртең менен саат 8-тен 10-го чейин зал. Бир күн кроссфит кылабыз, бир күн физический темир беребиз. Өзү спортсмен болгонбуз буга чейин. Спортто эми ал жагын жакшы билебиз. Көп жыл спортто жүргөнбүз, ошого карап физ машыктыруучу болуп шайланганбыз. Ошо намыс түптөлгөндөн бери. Түптөлгөндөн берисизби? Түптөлгөндөн бери, чогуу түптөгөнбүз. Ошо максат жеткенибиз болуп, чогуу башынан бери келатабыз намыстын. Башынан бери машыктыруучубуз. Эртең менен саат режим, күнүмдүк режимибиз, эртең менен саат 7-де залга барабыз. 7-ден 10-го чейин залда болобуз. Андан кийин жумасына 2 жолу кросс, тоого кросс беребиз.
ошондой эле черезден кроссфит черезден функционалка беребиз. Дароо эле калыпка кире албайт да. Жок, Бүт баары эле өзүнүн күнүмдүк жумушун, талаа жумуштарын мүмкүн бирөө бир жерде иштейт, бирөө бир кызматта, анан келе калып эле ушул режимге түшүп калыш аларга деле бир топ мындай убакыт керек болуш керек да. Оор болот. Постепенно кылабыз. Адам организм адаптация болуп чакты. Бирок эми бул баары эле айыл жеринде келген балдар. Күнүгө баягы кара жумуш кылып жүргөн балдар. Көнүп кетсе оңой болот да. Анан ошо биздин жумуш ошол. Оюнга чейинкисин биз даярдап беребиз. Оюнда өзүнүн тренери бар. Сейитбек ошол. Эң башкысы байке сиз түптөлгөндөн бери чогуу жүргөн болсоңуз, демек баягы тарыхын билет экенсиз да. Ошо жамаатта бир 5-6 киши барбыз. Ошо 5-6 киши түптөөчүбүз, негиздөөчү ушу намыстык. Максат байке башында туруп. Канча жыл мурунку? 3 жыл мурун, 3 жыл болду намыс түптөлгөнүнө. 3 жыл болду. Буга чейин деле утулуу заларын тартып келгенбиз. Сразу эле чыгып эле ушул жерге келип калган жокпуз. Буга чейин Тарых бар. Тарых бар, кыйынчылыктар болгон бизде дагы. Анан быйыл баягы талыкпаган эмгектин арты менен Кудай буйрса мына Ноорузда 1-чи лиганын чемпиону болдук. Эми Кудай буйрса сонун оюн болду. Эми Кудай буйрса биздин оюбуз ушу высший лигада туруп турсак, Кудай буйрса ушундай жамаатыбыз менен ынтымактуу болуп, ушундай ар бирибиз өзүбүздүн кызматыбызды кылып турсак, ийгилик болот го дейбиз. Кудай буйрса. Ийгилик ага. Намыс командасындагы жетекчиси менен отурабыз. Байке тарыхка буйруса алгачкы мынакей шилтемелер кетип атыптыр. Татыктуу калсын. Буйруса татыктуу эле калдыңыздар окшойт. Буга чейинки оюндарды көрдүк ага. Аман эсенсиңерби? Буюрса. Толкундан атасыңар байке. Азыр эми ушундай тарых, бул тарых да. Ооба. Нарында канча жылдан бери келе атып, мына өз күчү менен ушу 1-чи лига ойдоп жүрдүк. Анан өз күчүбүз менен ушу жогорку лигага чыкканыбыз бул өзүнчө тарых. Анан дагы экинчи дагы эң жетишкендигибиз ошо жогорку лигада дагы бир команданы утуп жеңип, ал дагы бир чоң тарых, чоң бир кубанычта болуп турабыз да азыр. Ийгилик каалайм ага. Татыктуу оюн болсун. Жогоруда да айткам, азыр да айтам, жаракаты жок оюн болсун. Спортчулардын, балдардын ден соолугу бекем болсун. Кыялыңарга жеткиле, ниетиңерге жеткиле. Жетекчи катары мен сизден сурагым келип атты. Бул деген чоң каражат да. Буга чейин дагы Көкбөрүнүн жетекчилери менен сүйлөшкөн, маектешкен учурлар болгон. Алар айтканда пайда жок. Силерге бир пайда жок. Каражат булак түшпөйт, киреше булак бул жактан. Бир гана силерден колдоо, силерден чыгым. Жетекчи катары байке кандай болот? Жетишип атасызбы балдардын каржылоосу? Бул эме Көкбөрдө чоң чыгымдар бар. Бул жерде баягы Көкбөрдө ичинде кайнап жүргөн адамдар түшүнөт болуш керек. Анан могу бирден бир ушу жогорку лигага чыкканыбызга бирден бир себеп жакшы колдоо болду. Ушу биздин ажообуз президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге өзү автобус 18 кишилик автобус тартуулады. Андан дагы тренерибиздин саяпкердин балдардын контракттарын чечип берди. Ошонун арты менен Кудай буйрса ушу жогорку лигага чыктык деп ойлойм. Анан баягы бүт эле айтышат, нарында жакшы. Мен деле айтам байкан, мен деле айтам. Силерге кандай тиет билбейм. Мен нарындык досторум бар, нарындык тааныштарым бар. Нарындык агаларды билебиз, чоң бизнесмендерди билебиз, чоң кишилерди билебиз. Атын айтпайбыз. Катуу эле тийбейт болуш керек. Кантип нарындан чыкпайт деп, кантип каржылоо болбойт, кантип колдоо болбойт деп анан чыкпайсыңарбы, келбейсиңерби, тиякта бир эле жеке ишкер чечип коет атпайбы ушунун бардыгын деп анан айткандарым бар болчу. Эми ушундай экен деп алардын деле жообу эмне жөнөкөй эле жооп да. Мен сизден уккум келип атты. Кантип? Эми ошо азыр деген бул жогорку лигада дагы көп баягы талап кылынат экен каражат. Анан бул жерден дагы биздин ошо жана атка минер бир агаларыбыз, инилерибиз бир да колдоо көрсөтсө, жакшы дагы результатка жетет элек. Бир 2 кишиге кичине кыйынчылык болуп калат экен дагы. Анан могу ушул оюнда негизи ал жактан баягы колдоо мындай ачык айтканда жок эсе болуп калып атат да өзүбүз жактан. Анан баягы өзүбүздүн эле жаныбызда 1-2 инилерибиз менен чогуу ушуну кылып эле баягы аттарды алып, балдардын тамак ашы, аттардын тамак ашы
жем чөбү, жол кире, ушунун баары көп чоң расход. Ушунун баарын тартып келатабыз. Биринчи лигаға жогорку лигаға чыкканда өзүбүздүн губернатор Алтынбек Калдыерович чакырып, өзүнө кабыл алып, ошол жерден 70 000 сом тартуулады, жардам берди. Анан алдагы эми бул эме баягы ошо кандай болсо да колдоосуна чоң рахмат. Бирок биз жогорку лига болуп аткандан кийин дагы кичине жакшы жардам берсе, дагы жакшы буюрса жаратабыз да. Азыркы колдоо менен, азыркы силерди чогулганыңар менен ушундай ийгилик жаратып атасыңар. Эгерде өзүңөрдүн кыялыңардагы, өзүңөрдүн бир толук кандуу колдоо болсо, арт тараптан анда бир дагы чоң ийгиликке жетет болушуңар керек. Буюрса, ошол негизи ишендер айтабыз, дагы жакшы колдоолор болсо, мындан да чоң ийгиликтерге жетет элек да. Менде мындай суроо да, биз буга чейин өзүбүздүн YouTube каналыбызда бир тагдыр ээсин чыгарганбыз. Анда 15 баласы бар үй-бүлөгө ажообуз Садыр Нуркожоевич мына ушундай эле спринтер белек берип, андан сырткары акчалай да жардам берген, жашырбай эле айтканда, мынча берди депчи. Демек, ар тараптуу колдоо көрсөтүп өткөндө. Негизи президентибизге чоң рахмат. Ушу баягы Нарын областында жогорку лигаға чыккан командалар жок болчу, анан ушу негизи ар тараптуу колдоп, Көкбөрүнө дагы, Көкбөрүнүн ичинен Нарын областына дагы ушу чоң жардам бергенине биз чоң рахмат айтабыз. Канча дагы колдоо болгонуна чындыгында сүйүндүк ага. Ар бир облустан баягы бир курама чыгып, мына ушундай Көкбөрүндө качан эле 2 команда же 3 команда эле тирешип жүрө бербей, дагы бул жактан кошулса дагы чыкса, жаңы жылдыздар чыкса, жаңы жүздөр чыкса экен деген биздин деле аруу тилегибиз бар болчу. Буюрса, мынакей намыс командасынан да сонун жаштар өсүп келатат, чыныгы Көкбөрүнүн мыктылары өсүп келатат, учугур эмес экенин көрүп атабыз. Ийгилик ага. Бир гана ийгилик. Рахмат силерге дагы ийгилик. Мына азыркы алдыбызда оюн аябай ответственный оюн болуп атат. Кичине волнение, толкундуулар болуп атат. Азыр эң күчтүү команда, Кыргызстандын күчтүү командасы ынтымак менен азыр намыс командасы полуфиналда азыр ойнойбуз. Анан ушу оюнубузда жакшы курч өтсүн, балдарыбыздын бөйдө кыштан сырткары жеңил өтсүн. Татыктуу оюн болсун ага. Татыктуу оюн болсун. Күчтүүлөрү жеңсин. Күчтүүсү жеңсин ага. Бул спорт, күчтүүсү жеңсин. Бар болуңуз. Рахмат. Аман болуңуз. Мага кызык болот, Сейитбек, кечирип кой, машыктыруучунун акчасы кызык болуп атат, көрүшүбүз чын эле кызык болуп атат. Баягы Ачык айткылачы. албетте эми Намыстагы гонорар. жашыруун деле эч нерсе жок, баягы жашырган эмне сүйлөшкөнбүз. Мен деле өзүм бул ушу машыктыруучу жолуна биринчи жолу аттанып, биринчи жолу бараткандан кийин Кудай бар экен. Ушу мени кургалтырган жок. Ушул эмеси балдардын аракети менен ушундай жакшы бир ийгиликтерге жеттик. Ошонун аты менен, ушу балдардын аты менен менин атым чыгып кетип атат деп ойлойм да. Анан гонорар айландырсам да болбойт экен. Болбой эле. Суммасы кызык болот. Ал сумманы айтпай эле коеюн, эми кийин айтышат, сен мынча эле болгон турбайсыңбы? Бизге мынча эле кылып берип кой. Ал эми өзүнүн ичибизде эле калсын, эмеден тышкары айтып берейин сизге. Кадырдан сырткары айтып берем. Мага чалып, мага жазып баягы Сейитбектин номерин бериши деп да чалгандар болуптур. Азыр деле көрсөтүп бере алам да, мага суранам, гонорарын сурап мага чалбагыла, мага жазбагыла, мен бәрібір айтпайм. Мындай салыштырып айтсак болобу? Ойноп жүргөндөгү, оюнда катышып жүргөндөгү гонорар көбүрөөкпү же азыркы гонорар көбүрөөкпү? Азыркы гонорар көбүрөөк. Эми канча жыл десем, бир 2019-2020 жылдан бери деле аябай деле контракт алып акча алып чаба элек болчумун негизи. Намыс деп, намыс менен намыска такалып эле намыска ойноп келаткам. Анан быйыл ушу ушундай Максат байке менен сүйлөшүп, ушу Максат байке гонорарымды ошол берип, анан бияка келип калдым. 2019-2020дан бери баягы 2020 жылдан бери. 2020 жөн эле ыраазычылык иретинде эле берип коюшат. Бирок мындай сумма жок, айтылган сумма, Жок, эч нерсе. Ошо 2020 жылдан бери угуп, билип жүргөндөр деле аны ошол маалда мен кайсы командага келгенимден бери баары эле билишет. Просто мен ошондо намыс үчүн келгем. Эч кимден деле талап кылып акча сураган эмесмин. Намыс үчүн ойногом. Сейитбек менен Рустам Тыналиевдин азыркы учурда Сары Өзөндө жоктугу мени аябай өкүндүрөт да.
Эми меники жаракатка байланыштуу. Эми Кудай буйрса, баягы жаракат азыр толук айыкты негизи. Чыга берсем деле болмок, анан өзүм бир аз карап коеюнчу дедим. Эптеп мына бир оюнду өткөзсөм анан 31-нде кубок президентага чыгам. 31-нде 31-нде Сары Өзөнгө. Сары Өзөнгө эле, ооба. Машыктыруу эмне болот? Аны машыктыруучу. Эми ал жагында эптеп бир баля кылабыз. Аны айта элекмин аларга дегенде. Кудайдан тиленелик. Намыс бир жагына түшүп калсын, Сары Өзөн бир жагына түшсүн. Өзүңөр койгон тактика менен кайра өзүңөр ойноп, Исхак сен бияктан чыга кал, азыр ал мындай кылат деп. Ошон эптеп эми баягы ар бир нерсенин буйруган нерсеси тургандыр эми. Ким билет кандай болуп кетет. Көрөбүз да, убакыт көрсөтөт муну. Рустамчы. Байке. Рустам эми ал легенда да. Легенда. Чын эле, ооба, легенда. Мен эми ал киши үчүн, ал киши жөнүндө, ал адам жөнүндө эч качан жаман айткан эмесмин. Жаман айтпайм дагы. Ошол баланын, ошол Рустамдын атынан мен өзүмдүн баламдын атын койгом. Ал адамдык сапатын, баягы көк бөрүдөгү күйүп бышып көк беттен ойногонун, мага болгон мамилесин, ушул экөөбүздүн ортобузда дагы тыгыз мамиле бар. Агайыны. Баягы Кожомкул командасында баягы жаш бала болуп баарыбыз чогуу тартып калгандан кийин баягы Рустам деп деле көнүп калыптырбыз. Негизи Рустам байке эле да мага. Баягы Рустам деп көнүп калып эле. Ошо менен жүрө берип, негизи мага агадай эле да. Жашыбыз ортобуз 3 жаш менден улуу. Бирок чапса болмок Сары Өзөнгө. Эми кызматын кылды. Татыктуу кылды. Көрүп келсин, баягы эч жаман ойлобогула, жаман сүйлөбөгүлө дегенде. Ал дагы өз маалында Сары Өзөн кылып сүйрөп, жалгыз лидер болуп, жалгыз мотор болуп жүргөн бала болчу. Анан эми ушундай убакыт болуп калат экен, ушундай перемена болот экен ортодо, алмашуу болот экен. Эми Кудай буйрса, жакшы ой тилектүү болуп турсак, может жазында кайра эле бирге чыгып калабыз. Буйрса, бирге көргүбүз келет. Сары Өзөндүн дегеле негизи толук курамын бир көрүп, жакшы бир татыктуу оюн. Азыр деле жаман эмес, сонун ойношот азыр деле. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мен силерге маектешкени келатканда мындай сөз жигиттерге айтып аткам да. Көкбөрүчтөрдүн арасында эң эмоционалдуу көкбөрүчтөрдүн бири бул Сейитбек депчи. Чыр эмес, эмоционалдуу. Ооба. Чыйпылыктай бересиңер. Болбой баратса жөн эле эмоцияңар сыртка чыгып сөгүнгөнүңөр да бар керек болсо интернетте. Анан кандай өзүңөрдү кармап атасыңар азыркы учурда? Бул деген чоң эмоция. Азыр өзүм сөз берип балдарды урушпайынчы, балдарды кантип эле. Эч ким ишенбейт болуш керек Сейитбек. Негизи баягы Норста биринчи машыктыруучу болгондо кичине балдардын да көңүлүн орутуп алдым деп өзүм ойлоп коем. Айтпайт мага дечи, эми баягы эгер балдардын көңүлүн орутсам бирөөсү айтмак го дейм да. Ушинтип койдуңуз, тигинтип койдуңуз депчи. Бирок эми баягы оюн ичинде болгон эмоциям менен айтып алып атам. Же азыр деле ошо эмоцияны мен кармаш өтө кыйын да мен үчүнчү. Машалла. Буп дегенде чыгып кетет оозуңанчы. Анан бирөө баягы жүрөгү жумшактар жүрөгүн алып калат эмеспи ал нерсени. Анан биз дагы убагында ойноп жүргөндө тойчубуз жакшы эле, ыткытканча тойчубуз. Аны көп жүрөккө албаш керек да андай нерсени, баягы оюн ичинде. Баягы мени деле ошол маалда жаман болсун деп урушкан эмес. Мени деле ошол маалда мыкты оюнчу кылышты, бир команданын лидери кылышты, бир команда мага иштешти ошол маалда. Эми азыр деле Кудайга шүгүр баягы ушундай балдар дагы эле келатат. Ошол эле Манас келатат, Рустам келатат, Нуржан келатат, мынакей аркасынан өсүп келатышат. Мынакей Өмүрбек, Дастан деген жаш балдар. Алымбек, айтып берсең көп, негизи айтылбай калса тартынып калышы мүмкүн, бирок негизи баягы ар бир нерсе өз доору менен да. Баягы биз сүрүлүп өйдө баратабыз, алар аркабыздан сүрүп жаштар чыгып келатат баягы. Бирок ошол маалдагы балдар дагы эле келатат да. Жана айтып өткөндөй ушул эле Рустам, Кубантай, Аскат бардыгы келатат дагы эле. Нуржан, Кудайга шүгүр баары өз орду бар дагы эле. Ооба. Койт кайсы кандай болбосун, эмне болбосун, любой командада орду бар да ал балдардын дагы элечи. Сейитбек бул карьерасын качан жыйынтыктайт? Көкбөрүдөгү. Негизи карьерам жыйынтыктайын деген эле оюм жок. Кудай буйрса,
эми баягы Кудайдан ден соолук элеп тилеш керек экен. Жаракат, эч ким жаракат албай эле койсун. Ден соолук болсо тартып эле турган жакшы экен. Ушу балалар менен аралашып, ушу оюн ичинде, оюн талаасында ушу рахат экен да негизичи. Мен ойлоп атпаймынбы, жыйынтыктап туруп, машыктыруучу жакка алып кетеби деп. Жок, мен быйыл буйруса андай карьера жыйынтыктоо деген менде андай ой такыр жок. Убакыт келет, өзүм убактым келет. Баягы адам деле билинет да. Дооруң бүтүп бараткан, дооруң келаткан ошол маалда токтотобуз да. Аны токтотолу десек, мынакей азыр Кудайга шүгүр легендалар деп команда түзүп койбодук 40 жаштан өйдө. Ошону тартып жүрө беребиз да. 50 жаш 40 жашта эле. 50 жаш 40 жашта эле. Буюрса, бир гана ийгилик каалайбыз. Сейитбек, биздин YouTube каналыбызда Маек чыкканда эң алгачкы интервью Маек бул Сейитбек менен болгон. Сейитбекке чалып айтканбыз, Сейитбек, биздин YouTube каналыбызда бир дагы видео жок. Айта албайбыз, каналыбызда эч нерсе жок, мындай канал деп да силерге айта албайбыз. Кандай болот, аны дагы билбейбиз. Бирок колдоп берсеңер, силер менен маектирсек аябай сонун болот деген сөздү айтканыбызда жылуу кабыл алып, өзүнүн сонун бир маегин берип, ал 300 миңден ашуун көрүү топтоп, биздин ишибизди дагы алдыга жылышына бир сонун жардам бердиңер да, ийгилик. Силерге чоң рахматыбызды айтабыз. Рахмат. Чоң рахматыбызды айтабыз. Силердин да ишиңерге ийгилик. Жөнөкөйсүңөр. Жөнөкөйлүк. Кыргыздын баатырлары ушуларда. Жөнөкөй, Чынчыл, Акбейил, ошол учурда патриот мекенине, элим деген, жерим деген көкбөрүнүн баардыгы мына ошондой сапаттарга ээ да, баатырлык сапаттарга. Азаматсыңар, жыйынтыктап бересиңерби? Ошол Кудай буйруса, баягы оюндун алдында тартылып аткан бул видео десек болот, видео ролик деп койсок болот. Оюндан кийин көрөсүздөр. Кудай буйруса, ушул намыс командасын бир татыктуу оюн көрсөтүп, бир жакшы жетишкендиктерге жетишип, бул сөзсүз бирөө болуш керек. Спорт бирөө болуш керек. Бул деген спорт. Эч кимге көңүлүңөр чүрбөгүлө. Кудай буйруса, бар алдыда болгон аракет күчтү жумшайбыз. Намыс командасынын жетекчилерине, саяпкерлерге, ушу жеке эле намысты колдогон бардык жалпы жааматына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы кыргыз элибиз тынччылык болсун, аманчылык болсун. Кудайым жаман тил жок жоодон өз сактасын. Ошол эл жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, көкбөрү сөнүгүп, биздин спортсмендер дүйнөгө таанылы берсин. Буйруса. Ийгилик. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз, коногубуз өзү айткандай, бул маегибиз оюнга чейин тартылды. Жыйынтык кандай болот, кандай оюн болот, кандай эсеп болот, анын эч нерсесин билбейбиз, бирок бир гана ийгилик каалайбыз. Коногубуз өзү айткандай, биз татыктуу оюн көрсөтсөк болду деген бир сонун кебин айтты. Татыктуу оюн, жаракаты жок оюн, бардыгы 6 саны аман үйлөрүнө барышсын. Эң башкысы ошол ден соолук. Жалпы оюнчуга жакшы бир демден бергиле, ынтымакка чыгып баратканда жакшы бир кептен бергиле. Спортчулар сонун оюн көрсөтсүн. Жалпыңыздарга ийгилик, урматтуу намыс командасы. Азаматсыңар, силерге да ийгилик. Рахмат. Маекке чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүбүз, кийинки белүүрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Буйруса 9 майда татыктуусу жеңсин, күчтүүсү жеңсин, мыктысы жеңсин. Бир гана ийгилик. Кийинки белүүрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.